Кемин районунун калкты тейлөө борборунун имаратын курууда мамлекетке 4,675,000 сомдук өзгөчө ири өлчөмдөгү чыгым келтирилгени аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Айрым мамлекеттик органдардын жооптуу кызмат адамдары кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, пайда көрүү максатында баштапкы сметада аныкталган 27,988,503 сомдон тышкаркы кошумча акча каражат керектелүүдө деген негизде мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдын талаптарын одоно түрдө бузушуп, милдеттүү түрдө жүргүзүлүүчү мамлекеттик сатып алуулар порталы аркылуу сатып алууларды алып барбастан куруучу жоопкерчилиги чектелген компаниясынын банктык эсегине кошумча келишим түзбөстөн 4,500,000 сом акча каражатын түз которуп жиберишкен. Ошондой эле калкты тейлөө борборунун имаратынын курулушуна 2021 жыл ичинде жасалган айрым жумуштарын гана эсептөө палатасы тарабынан текшерүүдө. Аткарылган жумуштардын актысында көрсөтүлгөндөрдүн айрым позициялары боюнча баалары жогорулатылып кабыл алынып, актыда белгиленген курулуш материалдары пайдаланылбаганы аныкталган. Натыйжада мамлекеттик бюджетке 4,675,000 сомдук өзгөчө ири өлчөмдөгү чыгым алынып келинген.